Айран менен сүт. Айран менен сүт азыктарынын сары суусу сулуулук жана ден соолук үчүн пайдалуу экени белгилүү. Бирок көптөр аларды кантип пайдаланууну так биле бербейт. Буга байланыштуу аталган азыктарды колдонуунун жолдорун сунуштайбыз. Айран саламаттыкта организмди шлактардан тазалоочу табылгыс азык. Бул үчүн башка тамак аштарды биротоло чектеп, 3 же 5 күн бою айранды гана ичип туруу керек. Тамак ичүүгө табит тартпай турганда айран ичиңиз. Анын жагымдуу даамы ашказан бездерин иштетип, мунун эсебинен табит ачылат. Айран тамак сиңирүүчү каражат катарында жакшы жардам берет. Тамагыңыз сиңбей кыйналсаңыз, айрандан 1 стакан ичип койсоңуз 50-60 мүнөттө жегениңиз аш болот. Майлуулугу жокко барабар болгон айранды ичип турса, ал жүрөк кемтиги, миокард инфаркты сыяктуу кан тамыр ооруларын өөрчүүсүн басаңдатат. Өзүңүздү алсыз сезип, сасык тумоо айланчыктап турганда айран ичип туруңуз. Ал иммунитетти бекемдеп, ооруга каршы турууга жардам берет. Комплекстүү аллергияга жакындыгы бар болгон шартта да айран ичип туруу керек. Ал аллергияга чалдыгуудан натыйжалуу коргойт. Косметологияда 3 аш кашык талканды идишке салып, үстүнө аны көмгүдөй кылып айран куясыз. Жакшылап аралаштырган соң бетиңизге жаап, 15 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Анан майлуу кремден сүйкөп койсоңуз, териңиздин кургактыгы билинбей калат. Териңиз майлуу болсо, эртең менен бетиңизге айрандан тегиз кылып жаап, 15 мүнөттөн кийин салкын сууга жууп салыңыз. Бул майлуулукту азайтуу менен катар бетти назик кылат жана агартат. Бир жумуртканын агы менен 2 аш кашык айранды аралаштырып, бетиңизге сүйкөйсүз. 15 мүнөттөн соң салкын сууга жууп салсаңыз, териңиз кургабайт. Түбүндө шекер кошулбай ичилген кофенин жугу калган идишке 2 аш кашык айранды коюп, жакшылап аралаштырасыз. Анан аны сууланган бетиңизге жаап, 1 мүнөткө жакын массаждап турасыз. 10 мүнөттөн кийин жууп салсаңыз, бетиңиз назик болуп, жагымдуу көрүнүп калат. Теринин майлуулугунан улам беттин жылтырап жүргөнүн каалабасаңыз, кадимки дрождун жарымын идишке салып, ага 1 жумуртканын сарысын, бир нече тамчы лимон ширесин жана бир аз айран кошуп туруп сүйкөп, 10-12 мүнөттөн кийин кайра жууп жүрүңүз. Айран чачтын түшүүсүнө каршы да жакшы жардам берет. Ал үчүн алгач айранды жылытып, чачыңызга сүртөсүз. 15 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп саласыз. Мындай ыкманы 1 айдын ичинде 5-6 жолу кайталасаңыз, чачыңыз түшпөй сапаттуу болуп калат. Капуста ширеси менен айранды теңме-тең аралаштырып, муну уктоо алдында бетиңизге сүйкөп кайра жууп турсаңыз, андагы майда кара чекиттер жоголот. Сүт азыктарынын сары суусу. Саламаттыкта сары суунун курамында лактоза бар. Андыктан андан тамак алдында 1 стакан ичип алса, ал ишти көптүрбөйт жана тамактын тезирээк аш болуусуна жардам берет. Иммунитетти күчтөө үчүн күн сайын эртең менен 1 стакан сары суу ичсеңиз болот. Сары суунун курамындагы В витамини организмде май менен көмүртектин алмашып туруусун тездетет. Андыктан аны арыктоо үчүн да колдоно бериңиз. Сары сууну күн сайын ичип турсаңыз, ал чарчоону жазып, жумушка болгон жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Курамындагы калий элементи болсо унут жаактыкты жоюп, эс тутумду кайтарат. Стресске каршы эң жакшы каражат. Себеби ал стрессти пайда кылуучу гормондорду жок кылып, кубаныч гормону аталган серотонинди бөлүп чыгарат. Организмди уулардан жана шлактардан тазалоодо маанилүү. Ал үчүн эртең менен ач карын 1 стакан сары суу ичип коюңуз. Косметологияда 3 аш кашык быштак менен 3 аш кашык сары сууну аралаштырып, бетиңизге жабасыз да 10 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп саласыз. Муну күн ара кайталап турсаңыз, беттеги сепкилдерди кетирүүгө жардам берет. Күнгө күйүп калган дененин оорусун жана кызылын кетирүү үчүн 1 ванна жылуу сууга 2 литр сары сууну коюп алып, ага 20 мүнөт жатуу керек. 2 колуңуз кенен бата турган идишке сары сууну куясыз да, ага 1 чай кашык оливка майын аралаштырасыз. Бир аз жылытып алып, аралашмага колдоруңузду салып отурсаңыз, тырмактар катмар-катмар болуп сынбайт жана колдун териси назик тартат. Жумасына 2 жолу жасап туруу шарт. 1 аш кашык ундай болуп майдаланган буурчакка бир аз сары суу кошуп аралаштырасыз. Анан бетиңизге тегиз жаап, 15-20 мүнөттөн соң салкын сууга жууп салсаңыз, бетиңиздин териси майлуу болбой калат. Чачыңызды сары сууга чайкап, 15-20 мүнөттөн кийин кайра шампунь менен жууп салсаңыз, жибектей шуудурак чачка ээ болосуз. Мындай ыкма чачтын түшүүсүн дагы токтотот. Эртең мененкисин жана кечкисин сары сууну бетиңизге сүйкөп, кургаганда жылуу сууга жууп салып турсаңыз, кара тактар түшпөйт. Сары сууну муздаткычтын тоңдургучундагы калыпка куюп тоңдуруп, улам бирден чарчы музду алып бетиңизге сүртүп турсаңыз да, бул кара тактарга каршы натыйжалуу каражат болуп эсептелинет. Сүт азыктарынын сары суусун алуунун жолдору. Сүттү жылуу жерге коюп койсоңуз, ал ачыйт. Ошондо гана аны жай отко коюп коесуз. Убакыт өткөндөн кийин сүттүн бетинде быштактын бүртүктөрү пайда болот. Бул маалда аны оттон чыгарып, муздатып, марлиядан өткөрүп жиберсеңиз, таза сары сууну аласыз.
1 литр сүттү отко коесуз. Кайнай баштаганда ага 1 лимондун ширесин кошуп жиберип дароо оттон чыгарасыз. Бир азда сүт быштактын бүртүкчөлөрүнө жана сары сууга бөлүнө түшөт. Анан аны марлядан сүзсөңүз сары суусу өзүнчө калат. Уюган айрандын коюусун өзүнчө алып алсаңыз, мискейдин түбүндө айрандын сары суусу калат.